Кутмандуу күн биздин кадырлуу замандаштарыбыз, угармандарыбыз 10 мүнөттүк подкастты угуп жаткан ар бир замандашка салам. Биз бүгүн сиздер менен эң сонун теманын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Чыныгы сүйүү бар экенине ишенесизби? Кандай деп ойлойсуз? Чыныгы сүйүү барбы? Андай сиз өзүңүздүн оюңузду ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, кубанычта болобуз. Ал эми бүгүнкү тема сүйүү жок дегендик күн жок дегенге барабар дейт. Аябай катуу айтылган Аптапта биз чындыгында мисалы сүйүү эмне, сүйүш үчүн эмне кылыш керек, мени сүйөбү, кантип билебиз деген суроолорду көп берет болушубуз керек. Дайыма эле негизи эле. Анда бул жөнүндө сөз кылсак. Негизи психологияда сүйүү деген эмне? Сүйүү бул адамга психологиялык жактан керектеле турган сезим экен. Мисалы, бала төрөлгөндө сүт эмет, аны бирөө колго алышын каалайт, апасы баланы сүйөт, Демек, төрөлгөндө эле адамдар бул эмоциялык муктаждык менен төрөлөт. Сүйүү адамды өстүрө турган сезим. Сүйүү жок, 40 жашка чыгып сүйүп көргөн эмесмин дегендерге эмне деп айтсак болот? Мисалы, бир адам жок десе эле, бүтүндөй адамзат үчүн сүйүү жок болуп калбайт. Сүйүүнү жок дегендик тийип турган күндү жок деп айткандай. Андай адамдар бирөөнү катуу сүйүп көңүлү калган, психологиялык травмадан чыгыш үчүн сүйүү жок деп өздөрүн ишендирип алышат. Же кичине кезинде ата-энесинен сүйүүнү таптакыр албай калган. Алардын дагы өз чындыгы бар да. Адамдар бирөөдөн албаса, сүйүүнү көрбөсө аны кантип бар деп айтат. Атасы, апасы, баланын эң жакын адамы. Эгер ошолор сүйө албаса, башка бирөө мени кантип сүймөк эле деген дүйнөгө ишенбөө менен сүйүү жок деп чыгарышат экен. Сүйүү жок деген адамдарда демек психологиялык травма бар деп айтып койсок болот экен да, Күйөө аял ортосундагы сүйүү балага өтүп кетет деп айтышат го көбүнчөчү. Бул баланы сүйүү башка эмеспи? Келиңиздер карап көрөлү. Сүйүү бул өтө күчтүү сезим. Денең, жүрөгүң калтырап укмуш болосуң. Мындай чоң толкундоону дене көпкө көтөрө албайт. Үйлөнгөндөн кийин сүйүктүң жаныңда, анан көнүмүш адатка айлана баштайт. Баягыдай жалындаган сезим өзүнөн өзү басаңдап калат. Мында сүйүүнүн бензини бирин-бири жакшылап билүүгө чейин созулат. Экинчи этапта балалуу болушат. Балалуу болгондо экөө тең бактылуулук сезимине бөлөнөт да. Бул этап 3 жылга созулат. Эмнеге 3 жыл? Анткени экөө тең акыл менен эмес, тукумду коргоо деген биологиялык инстинкт менен бала чоңоюшча бири-бирин сүйгөнгө мажбур. 3 жылда ысыгы тарай баштайт. Эмнеге? Анткени бул сүйүүнүн бензини бала болчу да. Андан кийин карама-каршылыктар келип чыгат. Уруштар алыш чыгат. Бул этаптан өтүп кеткенден кийин жубайлар ортосунда достук сүйүү келип чыгат. Бири-биринин жаман жакшысын кабыл алган учурда, бул кандай болсо ошондой. Толук кабыл алуудан кийин ортого баланы койбогон чыныгы сүйүү башталат. Ошондо жубайлардын ортосунда чыныгы сүйүү келиш үчүн канча жыл керек, Чыныгы сүйүү аялын же күйөөсүн эч кимге салыштырбай, болгондой кабыл алганда гана пайда болот. Мында да шарт бар экен да, салыштырбай кабыл алыш керек. Өзүңдү сүй дешет го. Анда эгоизм менен өзүн сүйүүнүн чеги каякта? Мисалы, эки адам таанышып, мамиле кургулары келди. Экөө тең өзүн сүйүп, өз кызыкчылыгы менен жүрө берсе жашоо болбойт. Мен эле мен дей берсе болбойт да. Мындай адамдар акыры жалгыз калат. Бирок баягы мойнуна дөңгөлөк байлап алып салбаса дагы жашар берген аял сыяктуу баарына макул болбош дагы керек. Андайды садомазохисттик сүйүү деп коет. Өзүн сүйүү, өзүн баалоо жана жакындыгын, жаныңдагынын баалуулуктарын оюн эстен чыгарбоо керек. Сүйүү менен эгоизмдин ортосунда чек ушул жерде. Оорулуу сүйүүлөр бар эмеспи? Урушат, арышат, таарынышат, бирок бири-бирисиз жашай албайт. Бул сүйүүнүн кайсы түрү? Садомазохисттик сүйүүгө кирет мындай. Аялы таяк жегенден рахат алат, күйөөсү таарынтып, алып аркасынан чуркагандан рахат алат. Экөө тең бул эмоциясыз жашай албайт. Булардын бала кездеги психологиялык травмасы бар. Кээде жаш өткөнгө чейин эле итмышык болуп жүрө бергендер бар. Бул өзүн кыйноо, чиги сүйүү. Мындай түгүлөр чоңоюшу керек. Адамдын жаш эмес акылы, аң сезими, баалуулуктары, дүйнө таанымы өсүш керек. Мунун каршысында бышкан сүйүү болот. Бышкан сүйүүнүн белгиси коркпойсуң. Сүйүктүүңдү кое бергенден, жалгыз калгандан коркпойсуң. Ооба, мен сени сүйөм, керексиң, сен менен жашагым келет. Бирок сен кетип калсаң, асынып албайм, жардан да кулабайм деп өзү үчүн чечип алса, бул аң сезимдүү адамдын бышкан сүйүүсү. Караңызчы.
өзүбүздүн сүйүүбүздү текшерип атсак керек кээде эркек аялынан башка дагы бирөөнү таап алат. Кимисин сүйөсүң десе, экөөнү тең сүйөм дейт го. Бир жүрөккө эки сүйүү батабы? Келиңиз карап көрөбүз. Эмнеге эркектер эле деп жатабыз да? Мындай аялдар дагы бар да. Бул адамдык маселе. Бул сүйүү эмес. Психологиялык тилде көз карандылык деп аталат. Банги, арака, тамекиге көз каранды болуп калгандай эле да. Сексуалдык же эмоционалдык көз карандылык болуп эсептелинет. Бул сүйүү эмес. Жубайынан ошол эмоцияны же төшөктү таппай калат дагы, издеп кетет. Адамдар кээде акылы менен, кээде жүрөгү менен, кээде дене кумары менен сүйүп калат. Бул үчөөнүн дагы башка. Жан менен сүйгөн сүйүү бар. Бул адамга чанда гана келет. Бирок адам бул сүйүүнү тапса болот. Рухий байлыгы күчтүү адамдарга гана ушул жан менен сүйүү келет. Ал сүйүү менен сүйгөндүктөрдү бул дүйнөгө келгиче эле чечилип калган. Тиги дүйнөдө дагы чогуу болом деген сыяктуу болгон ыйык сезим тутулат экен. Караңызчы. Жан менен сүйүү бул кудайлык маселеге жатат. Дагыраак айтканда, жараткандан келген сүйүү. Эмнегедир аялдарга сүйүү ар дайым жетишпейт. Ушул сыяктуу туюлат да. Аялдарга укук. Алар мурун кимди сүйөт, кимге баш кошот, атасы же урусу же коом чечип койчуга илгертиденчи көрсө биздин да сүйүүгө укугубуз бар турбайбы деген ой менен эле машакаттанып жатат. Азыр мүмкүнчүлүк бар бул дүйнөдөн рахат алып жашаганга, анан сүйгөнгө. Албетте аялдарга сүйүү дайым жетишпейт деп айтканга болбойт, бирок аялдар эмоционалдык жактан ачка келгендиктен, эмоционалдык жактан көбүрөөк колдоого муктаж болгондуктан алар ушул таттуу сезимдин пайда болуп көрүнүп турушуна муктаж. Эми бул жерден аялдар деп гана бөлүп койгонго болбойт, мырзалар деле ушундай да. Мырзалар деле аларды сүйүп жатканын билгиси келет. Бала кезинде ата-энеден сүйүү албай калгандар өксөгүн кантип толтурат? Бул жөнүндө сөз кылсак, бул нерсе оңой менен негизи толбойт. Акчаны бекер коротуп психолог, тренинг бара бергенден пайда чыкпайт. Миллион акча коротсо дагы балага ата-эне бере албаган нерсени эч ким бере албайт. Акчабы, бийликпи, байлыкпы сүйүүң менен гана толбойт. Ал дайым бүксө болуп калат. Андыктан бала кезде кичинекей бала ошону баягы атадан, энеден алганы жакшы. Бирок бир зат бар да, чын дилинен Кудайга кайрылса, ошол бөксөнү толтуруп, кээде жаратуучу ага ошол сүйүүнү ашытып дагы берет дейт. Мына ушундай достор. Сиздин сүйүүңүз кандай экен? Муну карап отуруп байкадыңызбы? Оорулуу сүйүү, чийки сүйүү, бышкан сүйүү. Кандай сүйүү? Көбүнчө бизде ошол сүйүү дегенде эле жактырат, ашык болот, үйлөнөт, анан кийин көңүл бурбай калып калат. Анан ортодо мамиле сууйт. Келинчеги сен мага көңүл бурбайсың, сен мени сүйбөйсүң деген сөздөрдү угарып эркек жашайт. Анын ордуна ошол эркек биринчи аялдын ушул эмоционалдык жактан дайыма ага көз каранды экенин түшүнүп, алтыным мен сени сүйөм деп жумуштан келгенде бетинен кучактап өп, бир тал гүл болсо дагы ала келип колдон келген аракетин кылса, ал эми аял заты болсо эркекке кам көрүп, таттуу тамагын бышырып берип, алтыным чарчап келдиңби? Рахмат, ушу сен бар үчүн мен бактылуумун деген сөздөрдү айтса, анда сөзсүз түрдө бул жашоодо экөө бири-бирин бактылуу кыла алат. Бактылуу болом ушул адамга үйлөнсөм эле, ушуга жетсем эле эмес, ушуну мен бактылуу кыла алам деп үйлөнүп баш кошкон туура деп айтышат эмеспи? Сүйүү бар болгондо болбосо, эгерде сүйүү жок болсо, анда бул дүйнө эбак жок болуп кетмек. Сүйүү бар, андыктан сүйүү жүрөгүңүзгө келе элек болсо издеңиз, мүмкүн жадыңызда жүрсө байкабай калбаңыз. Аты жөнүм Аку. Угармандарыбыздын бардыгын Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жака катталып биздин сонун маалыматтарды окусаңыз болот. Андан тышкары, сиз үчүн сүйүү барбы? Сүйөсүзбү бирөөнү чын дилден, бүт жан дүйнөңүз менен? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз жана +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы пикир калтырсаңыз кубанычта болобуз. Барыңыздарга көңүлдүү күн, бар болуңуздар, бай болуңуздар жана көп жашаңыздар. Сүйүңүз, сүйүлүңүз, сүйүктүү болуңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.